Эми өкмөт эттин баасына көзөмөл киргизет. Буга базарларда эттин баасынын кымбатташы себеп болгон. Министрлер кабинети бул боюнча атайын жыйын өткөрүп, бааны көзөмөлгө алуу чечимин кабыл алган. Анда монополияга каршы жөнгө салуу кызматына үзгүлтүксүз мониторинг жана талдоо жүргүзүп туруу боюнча тапшырмалар да берилген. Бүгүнкү күндө этти көзөмөлгө алуу боюнча Бакыт Төрөбаевдин протоколдук совещаниясынын негизинде болуп жатат. Ал жерде этке көзөмөл киргизүү жөнүндө протокол чыгарган. То есть керектүү мамлекеттик органдарга тапшырмасын берген. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз тараптан анализ жүргүзүлүп атат. Эттин өздүк баасы, андан сырткары ошо бүгүнкү күндө сатылып жаткан эттин өздүк баасын чыгаруу боюнча. Бүгүнкү күндө Ош шаарында эттин баасы 680-700 сомдон сатылууда. Мындай нарк акыркы бир жума аралыгында коюлган. Ал эми касапчылар баанын көтөрүлүшүн эт багытындагы бодо малдардын Өзбекстан мамлекетине сатылып жаткандыгына байланыштырышты. Касапканага малды союп жеткирүүнүн 1 килограммы 660-670 сомго туура келип жаткандыгын да жүйөгө келтиришүүдө. Акыркы күндөрү малга бизге келген сена 660ка чыкты башты, 665ке. Onu soydurup bizge gelen senası mı başladı? 670'e turup kaldı da. Al bukanın senası olup kaldı. Bunacının senası 630 soylat bizge gelip turuşu 10 son koşulan 640'a varıp kalattı da. O sol sebepten 680'e çıktı. Buka satkanlar, buka göç satkanlar 700'den satıp açtı. Hazır günde 680-700 sattı. Koyunun senası değil 680 oldu. Жыл башынан бери уй этинин баасы 6%, кой этиники 10,9%, жана жылкыныкы 7,1%га жогорулаган. Эт азыгы социалдык маанилүү товарлардын тизмесине киргендиктен баанын кыска убакыт аралыгында көтөрүлгөнү элдин нааразычылыгын жаратууда. Нечте арзаны жакшы дей, мал базарда мал арзан эле кой. Мен түшүнбөй калдым ошо. Сен эмелерди карагандар каякты карайт булар? Ооба, түшүрсө жакшы болот эле. Элдерге эмне болот эле. Арзан болсо жакшы болот да. Азык менде билбейм энди. Хамеу жакшы азыр. Слишком да энди 700 сом кымбат да. Конечно, biz pensiya есептедик, pensiya. 630 сом эт. Bunu 6900 pensiyası. Kaçacak Joker'ın 20 sonrası. Kayakka. Tekim kaçka öldü çıkıyor şu başka. Ben bu kadar razıyım. Деген менен эттин баасы качан жөнгө салына турган азырынча белгисиз. Ош шаардык монополия кызматына бул боюнча тиешелүү документтер келген эмес. Мындан улам аталган кызмат сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен гана чектелип жатыптыр. Ошондой эле министрликке бодо малды экспорттоого толугу менен тыюу салуу боюнча бир нече жолу сунуштама беришкенин айтышты. Бирок түздөн-түз биз Министерство экономика жана коммерция министрлигине караганга байланыштуу алардан түздөн-түз буйрук бүгүнкү күндө бизге берилди элек. То есть түздөн-түз мына этке болгон бааны жөнгө салуу боюнча буйрук жок. Ошонун эсебинен өзүбүздүн монополияга каршы кызмат борбордук аппарат тарабынан бизге тиешелүү тапшырма берилген. Ошонун негизинде тиешелүү тапшырманын негизинде биз эттин баасын бүгүнкү күндө өз наркын санап, то есть дүң баасы канча, анан чекене баасы канча сом болот, ошону бүгүнкү күндө ошону чыгаруудабыз. Бирок түздөн-түз бизге буйрук бүгүнкү күндө жок. Белгилей кетсек, ушул жылдын башынан тартып өкмөт мал жандыкты 3-өлкөлөргө, анын ичинде бодо малды экспорттоого тыюу салган болчу. 2025-жылдын башынан бери бодо мал, жылкы жана үй канаттууларын Орусиядан импорттоо көрсөткүчү 5 эседен 10 эсеге чейин өскөн. Кыргызстан 2024-жылы Өзбекстанга 130 миңден ашуун бодо мал, 1000ден ашуун жылкы, 233 миң кой эчки экспорттогон. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.